Мейримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, биздин Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буйруса ыйман, амал байланышы туурасында маек кылмакчыбыз. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто теолог Бакирова Гүлшан устазыбыз болмокчу. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллах. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, Марва телеканалынын, радиосунун сүйүктүү көрөрмандары. Кош болдук. Рахмат. Бүгүн буюрса ушул жакшы бир теманы алкагында атайын маек кылган турабыз. Ыйман жана амал байланышы. Эң эле алгач сизден ушул сурагым келип турат. Мисалы, ыйман жана амал деген эмне? Ушул сөздү эң эле алгач түшүндүрүп өтсөңүз. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Тема чындыгында өтө сонун тема тандалган. Ыйман жана амал маселеси мусулмандар арасында же болсом эң негизги бир маселелерден бирөөсү. Себеби ыйман дегенде, мисалы, ыйман келтирип эле амал кылбай жүргөндөр деле бар. Же болсом амалы жакшы, иш аракети жакшы, бирок ыйманында кандайдыр бир тоскоолдуктар болгон учурлар деле кездешет. Ошондуктан биз бир мусулман катары ыйман деген эмне, амал деген эмне жана алардын байланышы кандай экендигин сөзсүз билишибиз керек. Ар бир мусулман сөзсүз билиш керек. Демек, темага киришүүдөн мурда ыйман сөзүн ачыктап өтө турган болсок, ыйман сөзү бул араб тилинен алынган бир сөз. Иман деген деп айтылат араб тилинде. Ал эми бизде ыйман деп колдонулган. Негизинен сөздүк маанисине карай турган болсок, бул ишеним, кабыл алуу, тастыктоо деген маанилерге келет. Ал эми диний бир термин катары карай турган болсок, бул Аллах Тааладан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн акыйкат динди, Аллах Тааладан түшүрүлгөн буйрук жана тыюу салууларды жүрөк менен кабыл алуу, тастыктоо жана тил менен ошол нерсени айтуу болуп эсептелет. Бул жерде биз айттык, жүрөк менен кабыл алуу жана тил менен айтуу. Негизинен ыймандын, адамдагы болгон ыймандын эң негизги рукну деп айтып коебуз. Рукну бул эки нерседен турат. Бул жүрөк менен кабыл кылуу, тастыктоо. Мындайча айтканда, адам чын жүрөгүнөн, чын дилинен ошол нерсени кабыл алуусу да. Аллахтын бар экенин, жалгыз экенин, бүткүл аламдын жаратуучусу экенин кабылдоосу, жүрөгү менен ошол нерсени кабыл кылып ишенүүсү, бул жүрөктүн рукну болуп эсептелет. Ал эми ошол эле учурда бир адам эгерде Аллахка ишенди, Аллахтын буйруктарына ишенди, ыйман келтирди, бирок эгерде тили менен айтпаса, биз ал адамдын мусулман экенин биле албайбыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө тили менен дагы айтуусу зарыл. Себеби биз аны бир ыймандуу адам катары же болбосо бир мусулман катары таанышыбыз үчүн сөзсүз түрдө тили менен айтып, ыйманын келтиргендигин айтуусу керек. Же болбосом кээ бир учурларда ушундай кездешет. Эгерде адам тили менен эле айтып, мен ыйман келтирдим, мен Кудайга ишенем, Аллах Таалага ишенем, Аллах Таала бизге намазды буйруду, орозону буйруду, мен аларга ишенем деп ишенип койгон менен чындыгында жүрөгү менен ошол нерсени сезбесе, ыйман келтирбесе, же болбосо мындай дейли, мусулмандардын арасында жүрүп, ооба мен мусулманмын, ыйман келтирдим деп коюп,
бирок капырлардын арасына барып жок мен аларды алдап койдум деп эле тилин учу менен айтып эле жүрөгү менен ишенбесе ал дагы ыйман болуп ыйманы бар деп эсептелбейт. Демек биздин толук бир мусулман болушубуз үчүн, толук бир толкандуу бир чыныгы бир мусулман болушубуз үчүн сөзсүз түрдө ыйман эң маанилүү. Жүрөк менен сөзсүз кабыл кылышыбыз керек, тил менен сөзсүз айтышыбыз керек. Эгерде тил менен айтпай калсак дагы бул албетте жүрөгүбүз менен ишенгенибизди Аллах Таала кабыл кылышы мүмкүн. Мисалы Аллах Таала бардык нерсени билүүчү зат, ошондуктан ар бир адамдын жүрөгүндөгү ыйманын билет. Аны Аллах Таала кабыл кылышы мүмкүн. А бирок бул дүйнөдөгү жашоосу үчүн бул адам мусулман эле деп ошол мусулманга жараша мамиле кылышыбыз үчүн же болбосо өлгөндө жаназасы окулушу үчүн деген сыяктуу мусулман катары ага мамиле кылышыбыз үчүн анын тил менен дагы айтуусу зарыл. Ошондуктан ыйман дегенди биз туура түшүнүшүбүз керек. Эң негизги ошол улуу аалымдарыбыз же болбосо Ханафи мазхабынын ыйман боюнча улуу аалымдарынан бирөөсү имам Абу Мансур аль-Матуриди болгон. Имам Матуридинин айтуусу боюнча негизи адам жүрөгү менен ишенсе, кабыл кылса, анын ыйманы бар деп эсептелинет дейт. Бирок ошол жашоодогу дүйнөлүк жашоосунда дагы мусулман катары жашашы үчүн анын тили менен айтуусу же болбосо ошол тили менен айтып ошого жараша амал кылуусу дагы болот. Ошол эле учурда кээ бир окуялар болуп калат же болбосо кээ бир сахабалардан мисал келтире турган болсок, алгачкы мусулмандардан Ясир, Азрети Ясирдин үй бүлөсү мушриктер тарабынан кыйноого алынат, мажбурланат, имандан чыгуусуна мажбурланат. Ал Ясир жана аялы Сумайя энебиз дагы мен ыймандан чыктым деп айт дегенде алар айтпай коюшкан. Жок, мен тилим менен дагы айтпайм деп бир дагы айтпай коюшкан. Ошондуктан аларды мушриктер ар кандай кыйноолорго алып, ат менен сүйрөп деген ушундай бир абалдарга алып келишкен. Ал эми аларды көргөн баласы, алардын баласы Аммар бин Ясир. Аммар бин Ясир дагы аларды көргөндөн коркуп, бирок жүрөгүндө ыйманы бар, бирок тилинин учу менен мен исламдан кайттым деп айткан. Демек, мындай учурда адамдын жүрөгүндө ыйман бар болсо, биз аны мусулман катары карай беребиз. Жана ушул окуя пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткирилген учурда пайгамбарыбыз аны тастыктаганда айтканда туура кылгандыгын айткан. Ошол окуядан кийин дагы бир Нахл сүрөсүнүн 106 аятта түшүрүлгөн. Аузу биллахи минеш-шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман кафара биллахи мин ба'ди иманихи. Ким эгерде ыйман келтиргенден кийин кайра ыймандан чыкса, мусулман болгондон кийин кайра мусулманчылыкты таштаган болсо дейт да. Бул үчүн азап бар деп аяттын акырында айтылат, бирок уландысында, ушул жерден аяттын уландысында илля бирок дейт. Ман укриха ва калбуху мутмаиннун бил иман. Бирок дейт, жүрөгү ыйман менен толуп, ыйманы бекем болуп, бирок тил учу менен мажбурлоо абалында, мажбурланган абалда ыймандан чыкканын айткан болсо, бул алардан эмес дейт. Мындайча айтканда капыр болуп калбады деп атат да. Аллах Таала дагы ошол Аммар бин Ясирдин кылган ишин тастыктап, мындайча айтканда колдоп атат. Аяттын уландысында аузубиллах Валакин ман шараха бил куфри садран. Бул жерде да ошол жүрөктөн айтып атат да. Жүрөктөгү жанагы көңүлү менен, жүрөгү менен
кабыл кылбаган болсо, ким кафир болгон болсо, дейт, кафир экенин ачыктаган болсо, фаалейхим гадабун миналлах, аларга Аллахтын кары болот, валахум азабун азим, жана аларга Аллахтын чоң бир азабы болот деп айтылат. Мындайча айтканда, демек ыйман бул жерде ушул аяттан көрө турган болсок, ыйман бул жүрөктүн иши деп айтсак болот. Демек, өтө жакшы түшүндүрүп өттүңүз. Демек, бул ыйман дегенде биз жүрөктөн чыккан ишенимди айтат экенбиз, Албетте. Анан кийин бул боюнча демек биз тилден дагы, дилден дагы чыгыш керек экен, Бул акыйдабыз дагы түз болуш керек деген дагы бир маани түшүндүрүп калат экен. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да бир ушул хадисинде ошо эстеп калдым эле. Бир киши ушу сураган экен да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Мага бир сөз ушул ислам динибизден бир сөздү айтыңыз, мен ошол сөзгө бекем болоюн депчи. Десе ошо Аллах пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Сен Аллахтын жалгыз экендигине ишен, күбөлүк бер жана ошого амал кыл" депчи, ошого бекем бол деп. Демек, бул жерде деле демек ыймандын биринчи белгиси дегенде биз ушу Аллах Тааланын жалгыз экендигине жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы элчиси экендигине күбөлүк берүүдөн башталат да, Ооба, албетте. Ошол эле учурда биз ыйман келтирдик, Кудайга ишендик. Альхамдулиллах, мусулманбыз. Альхамдулиллах, мусулманмын деп жүрө берген дагы чындыгында бир мусулмандын толук бир мусулман болушун айгинелебейт. Себеби ошол менен кошо амал деген нерсе бар. Ал эми амал деген нерсе эмне? Амал деген дагы бул сөз дагы негизинен араб тилинен келип чыккан. Амалун же болбосо араб тилиндеги амиля ямалу деген этиштен келип чыккан. Амал деген сөздөн келет. Бул сөздүк мааниси ошол иш аракет, кыймыл аракет деген мааниге келет. Мындайча айтканда, кандай десем, ыйманды биз руханий же болбосо жан дүйнөнүн бир иши деп айта турган болсок, жүрөктүн иши деп айта турган болсок, амал дегенде денебиз менен аткарган иш аракеттерибиз, мындайча айтканда көзгө көрүнгөн иш аракеттер. Ал эми ошол терминдик маанисине келе турган болсок, Аллах Тааланын бизге буйруган буйруктарын аткаруу, муну кыл деген болсо, мисалы намаз оку десе намаз окуп, орозо тут деген болсо орозону тутуу, же болбосо Аллах Тааланын тыюу салган нерселеринен тыйылуу. Мисалы арак ичпе десе ичпей, адам өлтүрбө десе өлтүрбөй, уурулук кылба десе кылбай, ушундай кылгандарыбыз бул амал болуп эсептелет. Амал дегенде адамдын аткарган ар бир кыймыл аракетин дагы амал десек болот. Ошол эле учурда салих амал деген сөз бар бизде. Салих амал дегенди туура түшүнүшүбүз керек. Бул салих амал. Амал дегенде бардык адамдын кылган ар бир кыймыл аракети болушу мүмкүн. Мисалы кылган иши туура болсун, туура эмес болсун, ар бир кыймыл аракетин амал дешибиз мүмкүн, бирок амалдардын ичинен дагы салих амал дегенди бөлүп карай турган болсок, бул салих амал жакшы, пайдалуу, бирөөгө зыяны тийбеген ушундай иш аракеттерди, ушундай кыймыл аракеттерди айтабыз. Жалпылап айта турган болсок, салих амал дегенде биз Аллах Тааланын разы болгон иш аракеттери. Аллах Таала бизден кайсыл ишибизден разы болсо, ошол иш аракеттер салих амал болуп эсептелет. Биздин окуган намаздарыбыз, окуган Курандарыбыз, туткан орозолорубуз сөзсүз эле бир ибадат катары аткарган иштерибиз эмес, андан сырткары мисалы ата-энебиз менен болгон жакшы мамилебиз, чөйрөбүздөгү адамдар менен, бир тууган дос жарлар менен болгон мамилебиз, же болбосо кандайдыр бир кыйынчылыкка түшкөн адамга барып жардам берип коюу, колубуздан келген кандай жакшылык болсо ошону чын жүрөгүбүздөн аткарсак. Мисалы, ушундай бир жакшы иш аткарып коеюн, анан эл мени мактасын деген амалда болсо, анда бул салих амал болуп эсептелбейт. Ал амалды кылган иштерибизди чын жүрөгүбүздөн чыгарып, мен ушуга жардамым болсун, ушул адамды сүйүнтүп коеюн деп аткарган болсок, булардын баардыгы салих амал болуп эсептелет. Ошол эле учурда улуу аалымдарыбыздан бирөөсү
Абуль Баракат Ан-Насафи деген алым болгон, ушул биздин Орто Азиядан чыккан алымдардан болуп эсептелет. Анын бир сөзүн окуп калдым. Салих амал дегенде биз 4 нерсеге көңүл бурушубуз керек дейт да. Салих амал деген бул бир ыйман, билим алуу, сабыр жана ошол нерселерге амал кылуу. Ушулардын 4-өсү бириккенде салих амал болот дейт да. Эмне үчүн дегенде адам билим алганда дүйнөлүк жана акыреттик жашоосунда өзүн тарбиялайт дейт да, билим алуу менен. Мындайча айтканда, эч нерсе билбеген адам кантип амал кылсын, кантип ишенсин, неге ишенсин мисалы. Ошондуктан билим алуу дагы бул ошол салих амалдын бир бөлүгү катары караган. Билим алгандан кийин, демек адам туура акыйкатты үйрөнгөндөн кийин амал ыйман келтирет. Демек чындыгында Аллах бар экен, чындыгында Аллах жалгыз экен, Кудай жалгыз экен. Демек Кудай бизге ушул нерселерди буйруп атыптыр, ошолорду аткарышыбыз керек экен, бул иштер туура экен, туура эмес экен деп билип, ошол нерсеге кабыл кылат. Жана ошол эле учурда ыйман келтирип эле калбай, амал кылса, ошол кылган ар бир иши туура амал болсо, пайдалуу же болбосо эң жакшы, эң мыкты, өрнөктүү иш аракеттер боло турган болсо, демек бул салих амал. Ошол эле учурда дагы бир сабыр дегенди кошуп койгон. Сабыр дагы ушунун ичинде дейт да. Себеби сабыр дегенде биз мындай бир эле ибадат кылган учурда сабыр кылыш деген нерсе жок да. Сабыр дегенде кандай бир жакшы иш аракет болсо болсун, бирок ошол кылган ишинде сөзсүз сабырдуулук болуш керек да. Кандайдыр бир кыйынчылыкка сабыр кылыш керек болуп калат, же болбосо туура жолду табыш үчүн туура методдорду колдонуп дегендей. Булардын баардыгы биригип салих амалды мындайча айтканда ортого чыгарат деп түшүндүрүп ачыктап кеткен. Бул жерден жанагы 4 пунктка көбүрөөк бекем болушубуз керек экен бизде. Ошону баарын толук аткара турган болсок, демек биз салих амалдарды татыктуу аткарган менен барабар болот экенбиз да, Албетте. Анан бизде хадис шарифте мындай да айтылган экен да, Аллахтын алдында ант берем, ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйман келтирген болбойсуңар деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Ушул хадис шарифтин түшүндүрүп өтсөңүз. Ооба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы ыйман келтирүү жөнүндө же болбосо салих амалдар жөнүндө дагы пайгамбарыбыздан келген көптөгөн хадистер бар. Бул жерде бул хадисти карай турган болсок, ыйман келтирмейинче силер бейишке кире албайсыңар. Ыйман келтирүү бул мусулман болуу болуп эсептелет. Эгерде адам жүрөгү менен ошол Аллах Тааланын бар экенин билбесе, кабыл кылбаса, же болбосо Аллах Тааланын буйруган нерселерин кабыл кылбаса, жүрөгү менен тастыктабаса, бул ыйман келтирген болуп эсептелбейт. Же болбосо ыйманда жана биз айтып кеттик, ыйман келтиргенден кийин сөзсүз амал кылуу. Ошол эле учурда экөөнүн там терси да болушу мүмкүн да. Мисалы бир адам салих амалдары көп болушу мүмкүн. Кандайча? Мисалы, кыйналгандарга жардам берет, садака берет, студенттерге, окуучуларга көптөгөн жардамдарды берип турат, же болбосо ооругандарга жардам берип, дарысын алып берген болушу мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир көпүрө курган болушу мүмкүн, мектеп курган болушу мүмкүн, байлыса ушундай сыяктуу жакшы амалдарды кылган болушу мүмкүн. Бирок бейишке татыктуу болуш үчүн бул алгач ыйман келтириш керек. Эгерде адам жок, мен Кудайга ишенбейм, Кудайдын бар экенине ишенбейм, бирок иштерим жакшы, мен жүрөгүм таза деп ушул нерселерди аткарса, ал адамдын аткарган нерселери дүйнөдө гана калат. Албетте пайдасыз дебейбиз, пайдасы тийип атат, адамдарга пайдасы тийип атат, бирок өзүнө пайдасы акыретте тийбей калышы мүмкүн. Мындайча айтканда, ыйманы жок болсо, адам кабыл кылбаса, ошол Аллах Тааланын бар экенин кабыл кылбаса, демек акыретте ал бейишке кире албайт дейт да. Жана ошол эле учурда хадистин
эмесинде уландысында бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыйман келтирген болбойсуңар дейт да. Бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыйман келтирбейсиңер, келтирген болуп эсептелбейсиңер. Бул жерден ыймандын абалын же болбосо даражасын карап көрө турган болсок, алымдарыбыз ошол ыйман, акыйда илиминин эң көрүнүктүү имамдары, эң көрүнүктүү алымдары ачыктап кетишкен. Ыйман негизинен же бар болот, же жок болот. Бир адам жүрөгүндө же ыйман бар болот, же жок болот. Же болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ыйманы канчалык кандай болсо, азыркы учурдагы мусулмандын дагы ыйманы ошондой да. Мындайча айтканда, же бар, же жок деп атпайбызбы? Бар болсо ыймандуу болуп эсептелет, ал эми жок болгон болсо ыймандуу болуп эсептелбейт. Ошол эле учурда ыймандын даражалары бар. Мындайча айтканда, кандайча даража? Бул жерде амал ортого келет. Мындайча айтканда, адам ошол ыйман келтиргенден кийин ыйман келтирген нерсесине канчалык даражада амал кылды, Аллах Таалага тамам ишенди, макул ыйман келтирди, бирок Аллах Тааланын буйруктарына дагы ишениш керек, аткарыш керек. Эгерде адам ошол ыйман келтиргенден кийин канчалык Аллах Тааланын буйруктарын аткарып, ар бир кыймыл аракетинде, ар бир жүрүм турумунда ошол нерсеге көңүл буруп турса, мунун ыйманынын даражасы жогору болот. Ал эми канчалык амалы аз болсо, же болбосо күндө 5 убакыт намаз окуйт, башка эч нерсеси жок. Же болбосо ыйман келтирип койгон, бирок күндө бир маал намаз окуйт. Же болбосо намазы деле жок. Ыйман келтирген, ооба Кудайга ишенем, альхамдулиллах, мусулманмын дейт, бирок ошол адам менен, намаз окубай турган адам менен күндө намазын окуп, ар бир иш аракетинде жакшы иштерди аткарганга аракет кылган адамдын ыйманынын даражасы бар да. Бул жерде ушул нерсе айтылып атат хадисте, бири-бириңерди сүймөйүнчө, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө толук ыйман келтирген болбойсуңар. Мындайча айтканда, ыйман келтириңер, тамам ла иляха илляллах Мухаммад расулуллах дедиңер, Кудайга ишениңер, Аллахка ишениңер. Ошол эле учурда бири-бириңерди жакшы көрбөсүңөр. Мындайча айтканда, бул жерде бул хадистен коомдук жашоону дагы камтып кетет да. Коомдогу адамдар бири-бири менен канчалык жакшы байланышта болсо, бири-бирин сүйүп, бири-бирин сыйлап, бири-бири менен жакшы мамиледе болсо, демек ыйманынын даражасы дагы ошондой жогору болот жана ыйманыңар толугураак болот дейт да. Силер бири-бириңерди сүйсөңөр, сыйласаңар, бири-бириңер менен жакшы мамиле болсоңор, алдап кетпесеңер, мындайча айтканда, ушундай эмеде жакшы мамиледе болуп турган болсоңор, анда силердин ыйманыңар толук болот, даражада, улуу даражада болот деп атат да. А эгер бири-бириңерди сүйбөсөңөр, анда ыйманыңар бар, бирок өтө алсыз даражада болуп калат деген мааниге келип калат. Ушул теманын өзүнө да токтолгум келип атат да. Мисалы, биз мусулман адамдарды кээде байкап туруп айтабыз го, же болбосо өзүбүз деле айтабыз, менин ыйманым алсырап кетти, ыйманым суз болуп кетти депчи. Демек ушул сыяктуу адамдын ыйманы азайып же көбөйүп турушу мүмкүн да, эгерде мүмкүн болсо, мисалы, кандай учурда азайат, кандай учурда көбөйөт? Ооба, ошол азыр айтып өткөнүбүздөй, ыймандын азайып көбөйүшү бул ыйман менен амалдын, ошол бүгүнкү күнүбүздүн темасы, бүгүнкү эфирдин темасында айтылгандай, ыйман менен амалдын байланышына байланыштуу. Себеби аяттардан мисал келтире турган болсок, Кур'ани Каримде көптөгөн аяттарда, эгер адашпасам, 50 чакты аяттарда айтылат. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллазина аману ва амилу салихат. Бул эки сөз. Аллазина аману, ыйман келтиргендер, ва жана амилу салихат, салих амал кылгандар. Экөөсү дайыма бирге келет да. Мындайча айтканда, сен ыйман келтирсең болду деп койгон жок Аллах Таала. Аллазина аману, ыйман келтиргендер
деп гана койгон жок да, көп жерде болгондо дагы өтө көп аяттарда келет. Бир эле мисал, Курандын эң кыска сүрөсү, Аср сүрөсүн карай турган болсок, Аузу биллахи минеш шайтанир ражим, вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Ушул аяттан да карасак болот. Буга окшогон да башка аяттарда да көптөгөн айтылат. Мындайча айтканда, ыйман келтиргендер жана салих амал кылгандар да атат. Демек, biz iman keltirgenizden keyin men iman keltirdim boldu, Kudayga şükür musulman boldum, maga uşul jetişet, men akirette beyişke kirsem boldu dep koygon menen, dep koygon adam menen oşul iman keltirip salih amaldı da koşu alıp жүргөн адамдын даражасы башка-башка. Имандын даражасы же азайып көбөйүүсү бул амалга байланыштуу. Мындайча айтканда, бейишке кирүүнүн негизги жолу ыйман боло турган болсо, бейиштеги даража бул амалга байланыштуу да. Адам канчалык амал кылса, бейиштеги даражасы же болсо ыйманынын даражасы дагы ушундай көтөрүлөт да. Жана биз бул экөөсү ушул аятты дагы ачыктап кетким келип атат. Бул аяттан дагы эмнени түшүнсөк болот? Бул аяттардан ушул аллазина аману ва амилус салихат деген сөздөн дагы эмнени түшүнсөк болот? Бул жерде адамдын ыйманы өзүнчө бир, ал эми салих амалы өзүнчө деген мааниде да. Экөөсү эки башка, себеби экөөсүнүн ортосунда вау тамгасы бөлүп турат. Аллазина аману ва амилус салихат. Мындайча айтканда, экөөсү эки башка нерсе. Мисалы, ыйман келтиргенден кийин сөзсүз амал кылыш керек, намаз окуш керек. Албетте амалдарды кылышыбыз керек. Бирок эгерде ыйман келтирдик, бирок амал кылбай койсок кандай болот? Амал дагы ыймандын бир бөлүгү деген талаш тартышта келишкен алымдарыбыз. Бирок ахли сүннөт вал жамаат алымдары ачыкташкан, амал ыймандын бир бөлүгү эмес. Мындайча айтканда, эгерде бир бөлүгү болуп калса, мындай болуш керек болот да. Ыйман келтирип амал кылуу дагы ыймандын бир бөлүгү болсо, эгерде бир адам ыйман келтирдим, бирок мен намаз окубайм, окугум келбей атат, намаз окуганын фарз экенин билем, бирок окугум келбей атат, мен окубайм десе, ал адам капырга чыгыш керек болуп атат да. Себеби амал ыймандын бир бөлүгү эмес. Ыйман өзүнчө, амал өзүнчө. Бирок ушул эле учурда дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Мен ыйман келтирген адам, мен ыйман келтирдим, болду, ушул мага жетишет. Мен салих амал деген ыймандын бир бөлүгү эмес экен. Мен жүрөгүм таза, мага ушул жетишет, ыйман келтирдим, ушул жетишет деп койсо, ал дагы болбойт. Себеби Аллах Таала ушул 50 чакты жерде кайра-кайра айтып атат, кайра-кайра бизге эскертип атат. Мисалы, Куранды карай турган болсок, Куранда ушунчалык сонун ачыктаган аяттарды аллазина аману ва амилус салихат, экөөсү дайыма эриш аркак келет да. Мындайча айтканда, эт менен тырнак сыяктуу деп эсептейли. Эт менен тырнак дайыма бир турат. Же болбосо адамдын денеси менен руху эсептейли. Ал дайыма бирге турган үчүн бир адам турат да. Рух менен дене бир турган үчүн бир адам турат. Эгерде рухсуз адам болсо, ал өлгөн адам болуп калат. Же болсо руху бар, дене жок болсо, ал дагы көзгө көрүнбөгөн заттар сыяктуу болуп калат. Мындайча айтканда, экөө бири-бирин толуктап турат. Демек, ыйман менен амал дайыма эриш аркак бири-бирин толуктап турат. Ыйман болсо, сөзсүз амал болуш керек. Эгерде ыйман болуп, амал жок болсо, биз аны макул мусулман катары эсептей беребиз, мусулман катары мамиле кыла беребиз. Бирок анын бул туура кылып атат деп эсептебейбиз. Албетте Аллах Таала кайра-кайра эскертип атат бизге, ыйман келтирип, андан кийин салих амал кылгыла деп.
Ал эми салих амал кылып эле, жок мен салих амал кылам, жакшы иштерди кылам, бирок мен ыйман келтирбейм десе, ал дагы толук болбой калат. Демек, ыйман менен амал дайыма бирге болуш керек. Сөзсүз түрдө ыйман келтиргенибизден кийин амал дагы сөзсүз болуш керек. Жакшы. Өтө жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Менимче биздин көрөрмандар, угармандар чындыгында түшүндү болуш керек. Аябай рахмат сизге, терең ыраазычылык билдиребиз. Анан дагы бир хадис шарифке дагы токтолгум келип атат. Мисалы, тазалык ыймандан дейт да. Ушул тазалык менен ыймандын бири-бири менен байланышы. Ушул боюнча айтып өтсөңүз, анткени ушул менимче бүгүнкү күнү ар бир мусулмандар үчүн да өтө бир актуалдуу тема болсо керек. Ооба, чындыгында бул тазалык боюнча дагы өтө тазалык дагы өтө маанилүү, себеби тазалык бул ыймандан деп пайгамбарыбыз бекеринен айткан эмес. Тазалык дегенди бир аз ачыктап кете турган болсок, биз тазалыкты эки түрдөн карап көрсөк болот. Мисалы, адамдын физический жактан, физикалык жактан тазалыгы жана руханий жактан тазалыгы. Физический жактан дагы тазалыкты карап көрө турган болсок, мисалы, намаздын шарттарынан экөөсү бар хадастан тахарат жана нажасаттан тахарат деп эки түрдүү болот. Нажасаттан тахарат деген бул эгерде денебизде, кийим-кечебизде, намаз окуган жерибизде, чөйрөбүздө кир нерсе болгон болсо, аны тазалоо деген болуп эсептелет. Мындайча айтканда, көзгө көрүнгөн кирлер да. Мисалы, ылай жугуп калышы мүмкүн, ар кандай бир кирлер болсо, демек ал нерселерден тазаланып, андан кийин намаз окуу деген маани келет. Ал эми экинчи дагы бир тазалык хадастан тазалык деп коет. Хадастан тазалык деген бул адамдын гусулу жана даараты болуусу. Адамдын денеси, кийим-кечеси, намаз окуган жери таза болушу мүмкүн, а бирок мындай көзгө көрүнгөн бир кир нерсе болбошу мүмкүн, а бирок намазды окуу үчүн сөзсүз гусулу болуш керек жана даараты болуш керек. Гусулу бар, бирок даараты албаган болсо, ал дагы өтпөйт. Жөнөкөй эле даараты алып койгон болсо, ал дагы өтпөйт. Экөөсү бирге болуш керек. Мындайча айтканда, тазалык дегенде көзгө көрүнгөн тазалыктар мына ушулар. Ал эми көзгө көрүнбөгөн дагы руханий дүйнөнүн тазалыгы деген болот. Руханий дүйнөнүн тазалыгы дагы мына ушул кайрадан эле темабызга байланыштуу ыйман келтирип жана амал кылуу. Мындайча айтканда, эгерде адам ыйман келтирген болсо, чындыгында мен Кудайга ишендим, Аллах Таалага ишендим. Аллах Таалага ишенген адам, демек, Аллах Тааланын бардык буйруктарын аткарат. Ошол эле учурда Аллах Тааланын буйруктарынын ичинден Аллахка ыйман келтиргиле, моюн сунгула жана пайгамбарга моюн сунгула деп атат. Демек, бул жерден пайгамбардын дагы сөзүн же болбосо пайгамбарды четке кага албайбыз. Мен Кудайга ишендим, мен Аллах Таалага гана ишендим, Аллах Таала эмне десе ошону гана аткарам. Мен пайгамбарга ишенбейм деп айта албайбыз. Ансыз деле Аллах Таала өзү айтып атат, Аллахка моюн сунгула, итаат кылга жана пайгамбарына итаат кылга деп атат. Демек, пайгамбарга итаат кылуу дагы бул Аллахтын буйругу. Демек, пайгамбарыбыз ошол тазалык бул ыймандан, же болбосо башка бир хадисте тазалык бул ыймандын жарымы дейт. Демек, ыйман келтирүүнүн жарымы бул тазалык болсо, диндеги, мындайча айтканда, ислам дининдеги тазалык өтө маанилүү нерсе деген. Мен жүрөгүм таза болсо болду, анан билгенимди кылам деп жүргөн, же болсо кийим-кечесине карабай, жашаган үйүнө же болсо чөйрөсүнүн тазалыгына карабай койгон, бул мындайча айтканда адамдын ыйманынын алсыздыгынан кабар берет десек болот да. Ошо. Жакшы. Демек, бул жерден биз түшүнсөк болот, ыйман менен тазалыктын кандай гана бири-бири менен мындай бир эриш айкаш өтө бир жакындыгы бар экендигин. Ар бир мусулман эгерде чындыгында ыйман келтирген болсо, ошол адам сөз түрдө тазалыгына дагы сөз көңүл бурат экен. Бул руханий жана сырткы тазалык.
Аллах разы болсун сизден. Андан сырткары мен ушул сахаба айымдар боюнча да кыскача сурап өтөйүн дедим. Буюрса убактыбыз дагы аз калды. Сахаба айымдар негизи бейиштик деп сүйүнчүлөгөн биздин мырзалардан, биздин сахаба деме эркектер айтылган, аты аталган. Бирок мага кызык болуп отурат, ушул чындыгында эле сахаба айымдар арасында дагы бейиштик деп аталгандар болгонбу? Анан дагы бир кыскача суроом, ошол эле сахаба айымдардын ыйманы канчалык деңгээлде болгон? Эми азыркы учурда салыштырып карасак асман менен жерде айырма бар да. Бирок ошого карабастан биз мусулман ошол сахаба айымдарды сүйгөн айымдарыбыз бар. Ошондой болсом экен деп ушундай бир кыялданган айымдарыбыз бар. Айтып өтсөңүз. Албетте сахаба аялдардын дагы кээ бир риваяттарга карай турган болсок, сахаба аялдардан дагы Хазирети Хадича энебиз, Хазирети Фатма энебиз пайгамбарыбыздын эң эркек кызы десек дагы болот, эң сүйүктүү кызы десек дагы болот. Хазирети Фатма энебиз дагы бул бейиш менен сүйүнчүлөнгөн деп айтылат. Же болбосо пайгамбарыбыздын акыркы өмүрүнүн акыркы учурларында ооруп калат пайгамбарыбыз. Ошол учурда баары эми жакындары жанында отуруп пайгамбарыбызды карап эме кылып отурушат. Ошол учурда пайгамбарыбыз Хазирети Фатима энебизди өзүнө жакын чакырып кулагына шыбырайт. Дегенде Фатма энебиз ыйлап жиберет. Ыйлап жибергенде дагы кайра чакырат, кел деп дагы кайра кулагына шыбырайт. Экинчи шыбыраганда күлөт. Окуя мына ушинтип бүтөт. Пайгамбарыбыздын дагы ажалы келип, пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтат. Пайгамбарыбызды ошол мерасимдер менен жерге бергенден кийин бир кыска бир убакыттан кийин Хазирети Айша энебиз сурап калат Хазирети Фатма энебизден. Эй Фатма, сен пайгамбарыбыз сага эки сөз айтты. Биринчисине ыйладың, экинчисине күлдүң. Бул кандай маани келип калат? Нелерди айтты эле сага дегенде Фатма энебиз айтат: биринчи шыбыраганда менин күнүм бүттү, мен бир аздан жан беремин, бул дүйнөдөн кетемин деп ушул сөздү кабар берди. Мен албетте ыйлагым келди, капа болдум ал нерсеге дейт. Кайрадан экинчи чакырганда мен кеткенден кийин эң жакын, мага эң жакын же болсом менден кийин эле кете турган сенсиң. Мындайча айтканда, сен мага жакын арада жолугабыз, жакын арада жолугабыз деп айткан. Ошондуктан мен ал нерсеге сүйүнүп кеттим дейт да. Демек бул жерден биз ошол менин аркамдан эле барасың деген сөзүнөн дагы түшүнсөк болот. Демек Хазирети Фатма энебиз чындыгында ошол бейиштик менен сүйүнчүлөнгөнүн билсек болот. Бейиш менен сүйүнчүлөнгөнү менен алардын ыйманы, чындыгында алардын ыйманы жөнүндө айта турган болсок, айта турган сөз дагы көп. Же болбосом кандай десем, балким биз алардын ыйманы жөнүндө айта турган болсок, түшүндүрө албагандай абалда болушу мүмкүн. Жогоруда дагы айтып өткөндөй, ыйман же бар болот, же жок болот. Бар же жок абалына карай турган болсок, алардын ыйманы менен биздин ыйманыбыз бирдей эле. Бирок даражасын карай турган болсок, алардын ыйман даражасы өтө күчтүү болгон болот. Себеби алар жашаган учурда пайгамбарыбыз бар болчу. Пайгамбарыбыздын ар бир кылган ишин, иш-аракетин, окуган намазын, жүрүм-турумун, мамилесин, адамдар менен болгон мамилесин көрүп, ошол пайгамбарыбыздан үлгү алып турушкан. Жана ошол эле учурда пайгамбарыбыздын сөздөрү, кандайдыр бир маселе болсо, дароо пайгамбарыбызга келип, ошол жерден эле түздөн түз эле пайгамбарыбыздан сурап, бул кандай болот, бул маселе кандай болот, пайгамбарыбыздан кеңеш сурап, түшүнбөгөн маселелерди сурап турушкан. Жана ошого жараша
амал кылышкан да. Жана алардын кылган ыйманы ошол кылган амалдарына жараша өтө жогорку деңгээлде болгон. Бул темада же болбосо мындай эмеде мисалы биздин азыркы учурдагы аялдардын ыйманы менен пайгамбарыбыз учурундагы аялдардын ыйманын салыштырыш чындыгында бир аз кыйыныраак. Себеби алар ошол ар бир кылган нерсесине уккан нерсесин кылганга аракет кылышкан, амал кылышкан. Ошол даража адамдын кылган амалына жараша даражасы көтөрүлөт деген сыяктуу. Бул жерде кээде ойлонуп калам мен дагы, мен деле ошол учурда пайгамбарыбыздын учурунда жашап калсам болбой эле депчи. Бирок башка жактан бизди дагы бир сүйүнткөн жакшы бир жаңылыгыбыз бар же болбосо жакшы бир кабар бар. Пайгамбарыбыздын хадистеринде, риваяттарда келген, алардын ыйманы менен биздин ыйманыбыздын же болбосо биздин алардын амалы менен биздин амалыбызда айырмачылык бар. Алар ар бир пайгамбарыбыздын оозунан чыккан ар бир сөздү, ар бир буйрукту сөзсүз аткарыш керек. Ал эми биз азыркы учурда бизди алаксыткан ыймандан, амалдан алаксыткан көптөгөн нерселер бар. Ошону менен кошо биз пайгамбарыбызды көргөн жокпуз. Азыркы учурда мисалы пайгамбар жок да, биздин пешенебизде туруп алып мынаны кылба деп айткан пайгамбарыбыз азыр жок. Ошондуктан пайгамбарыбызды көрбөй туруп жана ошого көрбөгөнүбүзгө дагы карабай амал кылганга аракет кылышыбыз же болбосо бизди алаксыткан ар кандай нерселер бар, ошолорго карабай туруп биз амал кылганга, көп ибадат кылганга аракет кылганыбыз, мындайча айтканда, алардын ыйманынан дагы жогорку даражада болушу мүмкүн. Ушул эле эмеде дагы бир аят эсиме келип кетти. Тин сүрөсүндө Аллах Таала айтат, адамды биз эң жогорку даражада жараттык, бирок эң ылдыйкы даражага түшүп кетиши мүмкүн деп атат да. Мындайча айтканда, бул аяттан эмнени түшүнсөк болот? Эгер адам аракет кылса, амал кылса, мындай тынч турушта эмес, мындайча айтканда, аз-аздан болсо дагы аракет кыла берсе дейт да, эң жогорку даражага чыгышы мүмкүн. Периштелерден дагы жогорку даражага чыгышы мүмкүн да адам. Ал эми адам кээде ушундай бир ылдыйга түшүп кетет, ушундай бир ылдыйкы даражага түшүп кетет, асфалес сафилин деп коет. Эң ылдыйнын дагы ылдый деген мааниде. Адамга Аллах Таала ушундай бир мүмкүнчүлүк берген, кошо эрк берген, акыл берген. Акылыбызды, эркибизди колдонуп, биз туура жолду тандасак, албетте, иншаллах, Аллахтын сүйүктүү кулдарынан болобуз деп. Аллах Таала насип кылсын. Чындыгында пенде ушундай экен да, периштеден да жогору даражага жетиши мүмкүн, же болбосо жырткычтан да төмөн болуп калышы мүмкүн экен. Аллах разы болсун сизден. Ушунчалык таасирлүү айтып бердиңиз. Албетте сахаба айымдар, сахабалар негизи эле бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көргөн, жанында жүргөн, амалга бекем болгон өтө бир башкача өзгөчө инсандар. Аллах алардан разы болсун. Анан жанакы биз үммөтү катары сыймыктансак, ошону Алла Таала макыретке чейин сыймыктандырсын, ушу биз Аллах Тааланын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз деп. Татыктуу үммөттөрдөн кылсын Аллахым. Андыктан биздин убактыбыз дагы аягына чыгып калды. Биздин көрөрмандарга, угармандарга сиз өзүңүздүн жакшы бир каалоо тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Укканыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат. Аллах Таала баарыбызга бекем ыйман берсин, бекем ден соолук берсин. Кыргыз элибизге, кыргыз журтчулугубузга, кыргызстандык бардык Кыргызстан жарандарына, же болбосо дүйнөдөгү бардык мусулмандарга, жалпы эле адамзатка Аллах Таала баарыбызга бекем ыйман берсин, бекем ден соолук берсин, бекем ынтымак берсин. Эң маанилүүсү ошол мусулмандардын арасында бөлүнүп жарылуулар болбосун. Жана ыйманыбызды ыйман келтирип эле ыйман келтирдим деп калбастан, ыйманыбызды
толуктап же жогорку даражада болуш үчүн көп амал кылып, көп салих амал кылууну баарыбызга Аллах Таала насип кылсын, жана ошол кылган иштерибизди бизге жеңилдетсин. Жана аракеттерибизди Аллах Таала эч качан бошуна чыгарбасын. Чоң рахмат. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова болдум. Бүгүн сиздер менен ыйман жана амал байланышы туурасында маек кылдык. Эфирибизде коногубуз Бакирова Гүлшан устаза болду. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.